Kırgız eli kazinoga karşı. Kırgız eli kazinoga karşı. Kırgız eli kazinoga karşı. Hurmatlı Sadır Nurkojoyevich, Kırgız Respublikasındagı oyunculuk mыйзам долборуна veto koysun. Veto koysun. Veto. Hurmatlı Kırgızstanlıklar, hurmatlı Prezident Sadır Nurkojoyevich, Kırgız elinin atынан, Kırgızстандықтардың атынан, бардық ушул казиноға каршы болгон калктын атынан сизге өтүнүч. Ушул мыйзам долбооруна вето коюңуз. Президент, казино мыйзамына вето! Вето! Койсун! Кыргызстан казиного каршы! Kırgızstan kazinoga karşı. Kırgızstan kazinoga karşı. Саламатсыздар, урматтуу ТМЧ телеканалынын көрүүчүлөрү, Тмз Facebook баракчасынын катталуучулары. Бүгүн Ош шаарында Борбордук аятында Кыргызстан казиного каршы аттуу тынчтык митинг өтүүдө. Мында буга чейин Жогорку Кеңеш кабыл алынган казино боюнча мыйзамга вето коюлсун деген талап менен наразычылыктарын билдиришүүдө жана өздөрүнүн талаптарын коюшууда. Азыр элдердин өздөрүнүн пикирин угуп көрөлү. Саламатсыздарбы? Бул жакка чогулганыңыздардын максаты боюнча биздерге айтып кетсеңиздер. Чогулганыбыздын максаты бул жазылган кагазда белгилүү. Касиеттүү Кыргызстандын эли тилекке каршы Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышын депутаттарын шайлаганда мындай ыплас арам нерсе менен бизди тойгузат, бюджетибизди толтурат, пенсия пособияны берет деп ниет тилек кылып шайлаган эмес болчу. Тилекке каршы кечээки парламентте 2-3 окууда каралганда Бүтүн Кыргызстан партиясынын депутаттарынын каршылык көрсөтүп ошол жердеги жанагы кворумду жок кылып чыгарсак колдонулбай калат деген иш аракетине көпчүлүгү макул болбой 5 жолу төрага тарабынан кайра коюлуп жатып өтүп кеткен казинонун Кыргызстанда иштешине мүмкүнчүлүк берген мыйзам боюнча парламентте кезинде ишеним берип шайлаган депутаттардан ушундай уплас мамиле болгондугуна байланыштуу биз бүткүл Кыргызстандын элине кайрылалы деп чечтик. Эмне деп кайрылабыз? Баардык Кыргызстандын эли кайсыл жерде ачылат дей турган болсо, жок дегенде ошол жердеги эл чыгып, ошол казинону ачтыртпоого каршы туруп бериңиздерди чакырабыз. Анткени бул казино арамдыктын бүт башаты, канчалаган үй бүлөлөрдүн, зар какшаган энелердин эртеңки ыйы менен бүтөрү баарыңыздарга белгилүү. Анан бул жердеги Кабминдин төрагаларынын айтып аткан апыртма цифраларынын баардыгы болуп кетчү болсо, экономика дүңгүрө өсүп кетчү болсо, дүйнөгө алдыга чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк шарттар түзөтүлгөн болсо, 2011 жылга чейин эле чыгарып коймок. Тек каршы бул тарыхта биздин көптөгөн үй бүлөлөрдүн бузулуусуна, көптөгөн жарандар өздөрүнүн жанын кыюусуна, көптөгөн ымыркайлардын жетип калуусуна, көптөгөн аялдардын жесир калуусуна алып келген арамды бүгүн булар мыйзамдаштырып, ошону менен байыбыз дегендик бул жеткен акмакчылык. Казынаны казино менен эмес, тескерисинче казинага зыян алып келүүчү, казынадан акча чыгып, казиного кирип кетүүчү жер. Бирөөнүн кайгысынан бакыт тартуулайбыз дегендик, бул жеткен акмакчылык деп белгилейбиз. Ошол себептен биз бүткүл Кыргызстан элине кайрылабыз. Бат арада акыркы ошол президенттин колу коюлганга чейин бул казинону Кыргызстандан атын жытын чыгарбай жок кылып берүүгө бир билекке, бир тилекке биригип, баардыгыңыздар каршы туруп берүүгө чакырабыз. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Замирбек Шамшидин уулу. Урматтуу ТМЧ телеканалынын көрүүчүлөрү, мында Ош шаарында болжоктуу 20га жакын жанагы активисттер, Ош шаарынын тургундары жогоруда кабыл алынган мыйзамга вето коюу талабын билдиришүүдө. Ошондой эле эгерде казино ишке кире турган болсо, Кыргызстан буга чейинки абалга туш болорун, андагы үй бүлөлөр атын энер жабыр тартаарын белгилеп айтып кетишүүдө. Кошумча кылай тургандар барбы? Азыр кабылданып өтө турган иштер болуп атат. Кечээ мына Абдулсамат экөөчү айтты. Биз кыргызстандыктар ойногош үчүн барып жумшайбыз деди, бирок тилекке каршы азыр өзүңүздөр билесиздер. Мындай айтканда подпольный казинолордун аябай көп экен. Биз аны мына жоңотогон окуп алдык. Азыр дагы жакшы контролго болбой атат. Кийин кандай контрол болот мен эч кандай оюма келбей атат бул нерсе. Анын өзүңүздөр билесиздер, көбүнүн эки жарандыгы бар.
мисалы Кыргызстандыкы, Орусияныкы, башка жерлерге ошол эле Кыргызстандык башка паспорт менен да кириши мүмкүн. Мен эмнени айткым келип атат? Биз ушундай эле акча табабыз, бюджетибизди толтура билсек, абдан көп каналдар бар, абдан көп ыкмаларыбыз бар. Бюджетти толтуруудачы. Бир эле ошол эле мисалы кечээ дагы бир автобустун бекчи айтып атат. Туризм өнүктүрүш керек, биз калдык депчи. Андай эмес. Биз башка деңгээлге өтпөйлүбү? Казино дегенде казино ойногон адамдар эмне жакшы беле. Алардан эми туура азыр жаман кесепеттер жөнүндө айтылды. Туура адал харам маселеси бул 100% харам бул нерсечи. Анан кийин биз экотуризмди өнүктүрөбүз. Биз мындай айтканда өзүнүн жаратылышты колдонуп, жакшы жактарын өнүктүрсөк болот да. Мен айткым келген казинодон башка аябай көп ыкмалар бар бюджетти толтуруудачы. Биз ушу келип эле ошо казино, как будто ошо казино иштесе эле биз али мындай байып болуп кеткендей болуп атат да. Андай эмес, мен ошол казиного каршымын. Аты жөнүңүз? Атым Мунарис. Жеке ишкермин. Түшүнүктүү, рахмат. Мен аты жөнүм Улан Кунакулов. Биздар менен ошо өз пикирибизди билдирген келдик. Азыр бир эле жолу бар, ошо президент вето коюш керек. Убакыт бар дагы. Мен ошо кыргызстандыктарга кайрылам, баардыгы социалдык тармактардын заманы азыр. Ар ким өз ой пикирин билдирип, бул казиного каршыбыз, ошону артка кайтаргыла, вето коюлсун деген бир талаптарды ошол үйдөн чыкпай эле социалдык тармактар аркылуу билдирип койсо деле, мен ойлойм бул жетиштүү болуп эсептелет. Ошондуктан президентке дагы бир жолу кайрылабыз, ушул казино мыйзамын четке алыш керек. Рахмат чоң. Сиздерден да ой пикир угалы, бул жакка эмне максатта, кандай талаптар менен чыктыңыздар? Биз негизи казинога каршы. Катуураак сүйлөшпөйгү бир аз. Мурда биринчи октябрда шайлоо болду го, ошондо биринчи шайлоодо андай канча акча берип, адамдар доосун акчага сатып, депутаттар өткөндө ошондо мен жүрөгүм аябай ыйлаган болчумун. Ал шайлоо жакка чыгып, Садыр Жапаров президент болуп кеткенде мен жүрөгүмдө Кыргызстанга болгон башкача үмүт пайда болгон эле да. Азыр ошол үмүтүм кайрадан солуп баратат да. Ошол үмүттү солтурбастан Кыргызстаныбыз үчүн жакшы иштерди кылсак. Рахмат. Аты жөнүңүздү айтыңыз. Рахмат чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, Ош шаарында Борбордук аянтында 20-га жакын жарандык активисттер, Ош шаарынын тургундары казиного каршы талабы менен жогорку кабыл алынып жаткан мыйзам долбооруна вето коюу талабы менен нааразычылыктарын билдиришүүдө жана өздөрүнүн талаптарын айтышууда. Ошол эле таштык митинги Бишкек шаарында да өтүп жаткан кези жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтып кетесизби? Урматтуу кыргызстандыктар, силерге өтүнүч. Телефондун аркасында туруп эле мындай биз каршыбыз, жабылсын деп айтпастар, видеого чыгарып атпастар кээбиңиздер. Бирок менин оюмча ушинтип көчөгө чыгып, бирок тартипти сактап, мыйзамды сактап кайдылуу кылбасаңыздар, менин оюмча бул маселе токтойт. Бул жерде көчөгө чыгып дегенде мындай обязательно акция кылыштын кереги жок, башка нерсе кереги жок. Просто жерлерден ушинтип чыгып, биз казиного каршыбыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушуну мындай токтотуңуз, элди түшүнүп турасыз, угуп турасыз деп койсоңуздар эле ушул жетиштүү. Анан урматтуу президент, сизге дагы кайрылып кетебиз. Сизди эл шайлаган, элдин үнүн уктурганы, элдин кызыкчылыгын коргогону, укугун коргогону. Азыр сиз так түшүнүп турасыз. Айдан ашык эле болуп турат, эл каршы. Элдин үнүн угуп, сизден өтүнүч, ушуну жокко салып вето коюңуз. Андан сырткары, азыр бул ишке кирип кетип, кийин Кудай сактасын бир кыргыз жараны жабыркап турган болсо, анда ошол айтып кеткенде үчүнчү күчтөр, башкалар буну мындай чоң тополоңго иштеткен мүмкүнчүлүк болуп калат. Сиз өзүңүз түшүнүп турасыз, азыр эл аралык масштабтагы ситуациянын кырдаалды. Кыргызстанга азыр тынчтык керек, стабилдүүлүк керек. Экономика өнүгүш үчүн бизге стабильность болуш керек. Ошон үчүн сизге чоң өтүнүч. Ушул мыйзам долбоорун артка кайтарып, вето коюңуз. Жөн эле артка кайтарбай, вето коюңуз. Бул маселени экинчи көтөрүп чыкпасын. Рахмат. Аты жөнүңүздү? Абылкасым Уулу Алмамбет, жарандык активист.